Чойбеков Бактыбек Каныбековичке берилет. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Мен буга чейинки сөздөрүмдө да билим берүү тармагында айрым маселелерге токтолуп келдим эле. Бүгүн да сиздердин көңүлүңүздөрдү ушул тармакка бургум келип турат. 2016-17 окуу жылында Талаш шаардык жана райондук билим берүү бөлүмдөрү бириктирилген экен. Азыркы учурда бир мекеме болуп иш алып барып жатат. Ушуга байланыштуу мага айыл жергесинде мугалимдер, мектептин директорлору абдан көп кайрылып жатышат. Алар районо менен гаронону кайрадан ажыратып, өз-өзүнчө мекеме кылып түзүп берүүнү суранышууда. Себеби дегенде предметтик олимпиадада жана башка кароо сынактарында айыл жергесинде мектептер менен шаардын мектептеринин ортосундагы айырмачылыкты эске алынбай жатат деген ойду айтып жатышат. Мындан башка дагы көп маселелер бар экен. Ошон үчүн Алмазбек Акунжанович, муну өзүңүзгө жакшылап жазып алып, дыкат көзөмөлдөп берип коюңузду суранам. Ушул окуу жылына районо менен гаронону өзүнчө ишкана кылып, өзүнчө мекеме иш алып бара турган мекеме мурдагыдай калыбына келтирип берсеңиздер. Себеби дегенде бул абдан орчундуу маселе болуп турат. Экинчи маселе болсо, Талас районундагы Шабданбек Жумагулов атындагы Манас жатак лицейи интернаты боюнча бул окуу жайдын имарат маселеси чечилбей келүүдө. Бир топ жылдар бою Манас айылында мектеп имаратында иш алып барып келишкен. Акыркы жылдары Көгөй айылындагы Таштөбө орто мектебинин имаратында окуп жатышат. Мектеп жашындагы балдардын саны күндөн күнгө өсүп жатканына байланыштуу окуу орундар тартыш болуп жатат. Айылдагы мектептердин имараттарын ээлеп отуруу менимче туура эмес болуп жатат. Аты аталган айылдардын жарандары, тургундары бизге кайрылып, ушул маселени тез аранын ичинде чечип берүүнү талап кылышууда. Алмазбек Акунжанов, ушуну дагы дыкат көзөмөлүңүзгө алып, албетте бизге лицей керек, бирок айылдагы мектептердин имаратын ээлөө практикасын токтотушубуз керек. Анткени өзүбүзгө бүгүнкү күндө мектеп жок дейбиз дагы, бирок башка лицейлерди ушул сыяктуу немелердин баардыгын мектептердин имараттарына киргизип атабыз. Ушул нерсени токтотуш керек, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Нурбек Өмүрбекович, ушул маселени протокол негизинде тапшырма берип коюңузду өтүнөм. Рахмат.